Geçiresiniz tuğanlar efirden çıkıp kettim mençe. Efirden çıkıp kettim. Efirden çıkıp ketkenim çatak oldu da. Ошол туугандар, бул Сегизбаев жөнүндө айтып кете турган болсом, Сегизбаев мен бул кишини тааныбайм деле, жакшы деле. Анан иши боюнча бул өз милдетин ошол маалда аткарып жүргөн, өзүңүздөр билесиздер. Ошол ГКБнын начальниги болуп жүргөндө азыркы Садыр абабызды ошол киши камаган. Эмне айтканда ГКБнын начальник катарычы. Ушул киши камап, эми азыркы кечеги Сегизбаевдин камалышы саясий маанайда болуп атат туугандар. Саясий маанайда болуп атат туугандар. Эми саясий маанай дегеним себеби бул Сегизбаев кечеги президенттик шайлоодо бул Садыр абабыздын баягы сүрөттөрүн алып чыкпадыбы эле? Билесиңиздер барбы? Баягы сүрөтү бар эле. Бакиевдин тоюнда барган, отурган ошол жерде Ташиев, Садыр Нуркожоевич абабыз бирге отургандарын көрсөткөн. Ошого өч алып, азыр инаугурацияга жетпей 4 күн калганда, 3 күн калган каматып, саясий заказ кылып каматып атат туугандар. Мен кыргыз элин чакырып кетет элем, ушундай саясий маанайда камаган адамдарды да жоопко тартыш керек. Заказ бергенди да тартыш керек. Бул киши мен бийликке келе турган болсом, Садыр аба бийликке келе турган болсом мен дейт. Мен баягында куугунтук болбойт деген, эсиңиздер бул. Бул кишиге мен ишенбей деле калдым. Мисалы, буну ишенбегенин себеби туугандар. Убагында билесиздер, Кумтөрдү улутташтырам деп ошонун айынан камалып, кийин бийликке келгенден кийин, баскынчылык менен келгенден кийин туугандар. Ошондо айткан сөзү бар. Кумтөрдө алтын калбай калды туугандар. Биринчи айткан Кумтөрдө алтын бар деп, кийин калбай калды деп чыкты туугандар. Ошон үчүн мен ошодон кийин мен бул кишиге ишенбей калганмын. Ошону башында эле айтканмын. Бул киши мыйзамсыз. Отуруп турасыз. Мыйзамсыз. Бул кишинин кылыктары баягы мындай болуп калды да туугандар. 6 октябрда айткан сөзү 7 октябрда кайта башка сөздү сүйлөп атат. Башка сөздү сүйлөгөндөн кийин эми ошол адамга биз кыргыз мамлекетин ишенип кантип ушунун ажоо кылып иштете алабыз. Бул кишинин өзү аркасы таза эмес экен туугандар. Мен сиздерге бүгүн бир эфиримде айтып кеттим. Ошо 2007-жылы канча деген жер тилкелери, канча деген ишканалар ушул Садыр Нуркожоевичтин, Садыр абабыздын Бакиев маалында туугандарына Бакиев маалында Садыр абабыздын туугандар катталган жер тилкелери, батирлер ошолор катталган экен. Бул Садыр ака буга кандай жооп берет экен? Ошо саясий маанай дегеним себеби мындай болуп атат да туугандар. Саясий маанай дегеним бул кишинин өч алуучусу, мисалы. Эми бул киши өч алып атат туугандар. Өч алганын сразу Сегизбаевден бар. Эртең башка баягы президенттер, талапкерлерди баштайт эмичи. Азыр Сегизбаев, потом Иманалиевди эртең куугунтук кылышы мүмкүн. Одан кийин дагы бирөөнү Курсан Асановду куугунтук кылышы мүмкүн. Ошолорго биз жол бербешибиз керек туугандар. Мен ошо Сегизбаевдин тарапташтарынан кайрылат элем туугандар. Буну жөн койбой чыгып, ошолорду талап кылып, кече айтып атат 2 ай камады деди же мен түшүнбөй калдым. 2 ай камалса керек да. Ошонун сот өкүмү, соттон суранып эле үй камагына чыгарса болмок да. Мына Матраимов акабызды 2 миллиард төлөйт деп үй камагына чыгарды да туугандар, туурабы? Ошол Матраимов канча деген зыян келтирген Кыргыз Республикасына. Канча деген зыян келтирип,
ошону үй камагына чыгарып 2 миллиард төлөтөм деп, онусу дагы 1 айда төлөбөй, bir 2 ай, 2,5 айда дегенде төлөдү. Онусу да төлөгөнү күмөн. Ого да мен күмөн санайм, туугандар. Ошон үчүн мен айтып кетейин, туугандар. Ушу Бишкек шаарында ким турса, туугандар, кайдыгер карабайлы. Бул нерсе эртең силердин үйүңөргө келиши мүмкүн. Ушул нерсени үйүңүздөргө келип, саясий маанайды камап, бир шултоо таап, бул биздин сот системасына ишениш кыйын, билесиздер. Сот системасы бизде продажный. Саясий заказды аткарып келген, аткара берет, ошо өзгөрбөйт, туугандар. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылып кетем. Люстрация, бизге люстрация керек. Качан гана жаңы адамдар келип, мына бизге окшогон мигранттар биздин колубуз баягындай арамдарга аралашкан эмеспиз. Биз баягы взятка менен алышка, биз мына мигранттар таза адамбыз, туугандар. Мен ойлойм, ушу люстрация гана болгондо Кыргызстан алдыга жылабы дейм. Ушундай маанайларда, саясий маанайда камаштагы болбойт, туугандар. Кыргыз элинин кечеги шайлоодо мен бул шайлоонун жыйынтыгын тааныган жокмун, туугандар. Буну тааныбаган таныгым да келбейт шайлоонун. Себеби көрдүңүздөр, өзүбүздө бизде 3 миллион 500 000 адам бере турган добуш болсо, ошонун ичинен 1 миллион 400 000 гана адам катышты, добуш беришти. Ошонун 2 миллион адам, бул мындай айтканда кайдыгер бар, бул бийликке ишениши жок, шайлоого келген жок. Себеби ошо фальсификация болот. Мен барсам деле болот, барбасам деле болот деген фальсификация маанайда барбай коюшту. Мен бул азыр айтарым, мына инаугурацияга чейин, туугандар, колдон азыр келет, туугандар. Инаугурацияны өткөзбөй койсок да болот. Шайлоонун кайта жыйынтыгын көтөрүп туруп, кайта эсептеп чыгалы, туугандар. Каерде нарушение болсо, ошолорду изилдеп, комиссия түзүп, бардыгын кылып чыксак болот, туугандар. Ошону айтып кетейин. Дагы бир нерсе айтып кетерим, туугандар. Сегизбаевди камаган, бул саясий маанай. Мен ошону дагы айтам, саясий маанайды. Бул өч алуу деген нерсе. Өч алуу бул жакшылыкка алып келбейт, туугандар. Буну мыйзамдуу чегинде үй камагына чыгарып, бул киши өз укуктарын коргоп, бул кишининче белгизге этпей, башка боюнчабы, ошолор боюнча үй камагына чыгарып коюп эле ошо сот процесстери жүрсө болот. Себеби Райым миллионду сценарий кылып туруп, спектакль кылып алып келип, ГКМга алып келип, кечинде соттон чыгарып берди үй камагында. Райым миллиондун үкелерин чыгарып берди, туугандар. Чем Сегизбаевдан көрө мына Райым акам көбүрөөк нарушение кылган, чын айтайын. Кыргыздын канын ичкен ушулар болот. Мына Райым акам ошо окшогон 500 семья болот, туугандар. Ошону айтып кетерим. Беде нестандартный ситуация болуп атат, туугандар. Кайдыгер карабайлы. Мен ушу кыргыз элин чакырып кетем. Бишкекте болсоңор, чыгыңыздар, туугандар. Талап кылыңыздар. Качан гана адилет сот болот, адилет хан болот, ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Ага чейин ошого окшогон, Садыровага окшогон бывший, жаман сөз кылмышка шектүү адамды биз президенттикке эптеп фальсификация кылып, Ташиев фальсификация кылып алып келип атат бийликке. Бирок жооп бере турган күндөр келет, туугандар. Биз буга да жоопту тарттырабыз буларга. Кечпи, азбы, бирок биз тарттырабыз. Себеби мына көрдүңүздөр, азыркы Атамбаев убагында өзүм билем деп өтүгүн төргилип, азыр аякта жатат, туугандар. Ошо Атамбаев жаткан жерге Садыр ака да отуруп чыккан ошол жерде. Садыр ака мындай айтканда двойной ходка ойнойт. Садыр ака строгий режимде отурган, мындай айтканда кыргыз этини строгаш, туугандар. Бул адамды биз ажоого алып келип коюп атабыз. Элдин маанай. Бул мындай айтканда, туугандар, фигура. Биз кечеги 5-октябрда болгон элдин жеңишин кайта бизден колубуздан тартып, бирөөлөр ыйгарып алышты, туугандар. Ошол нерсе качан гана бизде люстрация келбегенче, биз ушинтип 30 жылдан бери кыйнап келдикпи, дагы 30 жыл кыйналабыз, туугандар. Баягы Текебаев айткандай, Өмүрбек Чиркеевич айткандай, биз баягы Түркменистан, Афганистандын деңги ошондой системага, ошол системага өтүп калышыбыз мүмкүн, туугандар. Баягы Түркменстандын президентин баягы подчиненерлер келтирип, мындай чуркап келтирип, колун өрөт го, ошондой карасыңар, туугандар. Скоро тезек тересиңер, туугандар. Мына Ош шаарында мына 2 умурун свет да жок болгон, отопление да жок болгон. Бакиевдин малы келди, туугандар. Мен сиздерге кайрылып кетем. Кайдыгер карабай туруп, Бишкек шаарында жашагандарга Сегизбаевди коргоп алалы. Сегизбаевди барып талап кылалы, үй камагына чыгарып туруп, адилеттүү сот процесси жүрсүн, туугандар.
мен ушул нерсени видеому таркатып койсоңуздар жакшы болот эле туугандар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, мен дагы эфирге чыгам.